Rahmat sizge. Siz başta bermeseniz top çağırıp jurnalist adam baştalbaçuday. İt meselesi boyunca eğer de itti muhtaçlığı var olsa, аңчылыкка кырмаса, же үйгө ууру киргенден коркса, же бир малды карай турган болсо анда бакса болот. Бирок корооду итке жараша мамиле кылыш керек. Анан эчтеке кереги жок эле жетим балдар үйүндө жетим балдар толтура жүрсө, итти баладай кылып багууга колбаса берип кучактап, ошону менен жатып анан бирөөлөр onu менен жашап да калат экен, анда арам болот. Ит ошо кылайыгына жашап пайдаланыш керек да. Эме итке темирдин кереги эмне деген сөз бар? Эгер иттин муктаждыгы жок, этажыга кереги жок мисалы үчүн. Ага эмне кереги бар? О, короодо түлкү келип тоокты жеп кетип атканда карбаш керек итти. Анан байлаш керек. Анан үйгө чейин киргизип, жалатып бирөө сураптыр дейт. Үйүнө келсе, менде 2 тарелка бар дептир. Жуулган тарелкага тамак салып берейинби же таза тарелкага десе, ал ойлоп тур, айырмасы кайсы деп, мага таза тарелкага салып бериң дептир. Анан салып берип, өз жуулганга жептир, анан жептин сураптыр. Таксыры мен сизден сурайын. Түшүнбөй калдым. Жуулган тарелкаңыз кандай, таза тарелка кандай десе, жууганды өзүм жеп жуугам, ал эми таза тарелка деген итке тамак берем, ал жалап тазалап коет. Ошонун кандай ал болбойт таксырым. Экинчиси музыкалык мектеп. Кээде биздин артисттерибиз артист болгон ушундай деле чектен чыгып кеткендери бар. Мен өнөр адаммын деп көчөгө чыгып кеткени бар. Бир жолу Расул Маматкулов деген артист агабыз бар, билесиңер. Анан Куран окутtu, мен бардым. Катташып жүрөбүз. Анан Куран окуган жерде отуруп атсам эле чыгып кетип атканда эле артист экен да жердечи. Ошо патада деле бири менен бири өбүшүп кошушот экен да. Бир маал деле аялдар өбүшүп аткан, бир маалда эркек аялдар өбүшүп кетишти, коштошуп атып. Анан мен жаман болдум. Бу астагфирулла, эмне деген бу жакшы жорук болду. Анан токтотуп айтып, туугандар дедим. Бу той эмес, бу өлүм. Өмүрү жылаңач жүргөндө эле патага жолук менен келет. Силер өзүңөр жогорудай сезип туруп, ушул тойдо деле өбүшө берсеңер, анда той эмес жерде кандай өлүмдө? Кандай болот силердики? Ошол себептен көбүнчө ошого бербей деп айтышат да. Эгер туура тарбия берилип, туура болот, эмне үчүн болбосун? Мисалы үчүн комуз үйрөнө турган болсо, же манас үйрөнө турган болсо, зыян тийбейт тууганым. Бирок ошондон бар туура эмес тарбия алынып калып, анан жанагыдай өлүмдө өбүшө турган болуп калса, анданын кереги жок бизге. Бизде антип өбүшкөн жок болгон биздин салтыбызда. Элестетип көргүлө, мисалы үчүн Хан Бакай келсе, анан кийин Каникей энебиз бар экөө өбүшүп калып жолдон учурашкан деле. Андай болбойт да. Элестетип көргүлө, мисалы үчүн. Же жанагы Акбалтанын чубагы келсе эле, бияктан кайнага деп эле барып, Семетейден айып жүрөк барып эле өбүшүп калды, мисалы үчүн. Болбойт бул. Ал эмес эркек-эркек өбүшкөн эмес Кыргызда. Элестетип көр, Манас менен мисалы үчүн Алмамбеттин өбүшүп аткан, андай болбойт да. Ал жок ал нерсе. Учурашкан, кучакташкан бар, кичине мындай төш неме кылып тийгизип койгон. Бирок жанагыдай көчөгө чыгып кетип таптагыр жок бизде. Мен ойлойм, сизге туура түшүндүрүп айтып бердим деп. Сизге да каманат ушуну кезип менен башкаларга жайыш керек, ит багуу боюнча. Рахмат сизге.